Салам, менин атым Гуля, мен 16 жаштамын. Мен ата-энемди жашым жетмейинче мени күйөөгө бербей турууга көндүрө алдым. Менин бул катым жашы 18ге толо элек кыздар үчүн. Жакында мен биздин республикада жашы 15ке жете элек 6000ден ашуун кыз мажбурланып күйөөгө берилгенин билдим. Эрте курактагы нике биз үчүн трагедия. Анткени кыздар мектепти аяктабай калышат. Алар атайын орто же болбосо жогорку билим алышпайт. Эрте курактагы нике көпчүлүк учурда зомбулук менен коштолот. Эрте курактагы нике эрте кош бойлуулукка алып келет. Ал эми өспүрүмдүн организми буга даяр эмес болгондуктан көпчүлүк учурда жаш эне да, баласы да өлүмгө дуушар болушат. Врачтар эне өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчү 18 жашка чейинкилер арасында экендигин айтышууда. Эрте турмушка чыккан кыздар мыйзам тарабынан корголгон эмес. Себеби жубайлардын биринин өлүмү же ажырашуу учурунда балдары бар болгон күндө да нике мураска ээ болууга, алимент жана жөлөк пул алууга мыйзамдуу укук бербейт. Мен нике үйлөнүү жөрөлгөсүнө тыюу салган мыйзамдын пайда болгонуна жана жашы жете электер менен никеге тургандарга карата жазык жоопкерчилиги киргизилгенине абдан кубанычтамын. Бул жөрөлгөнү жасаган ата-энелер жана дин кызматкерлери да 5 жылга чейин эркинен ажыратылышат. Билим алуу менен гана биз татыктуу иш таба аларыбызга, карьера жасашыбызга жана качан үй бүлө куруп бала төрөөнү өзүбүз чече аларыбызга ишенем. Эсиңде болсун, ар бирибиз коопсуз жана бактылуу келечекке укуктуубуз.